Бүгүн Борбордук шайлоо комиссиясы КСДПнын каржы иштери боюнча өкүлү Надира Сатыгул кызынын уулу БШКнын мүчөсү Адилет Сатыгулов кайда экенин билбей тургандыгы маалым болду. Анткени акыркы жыйынга ал келген эмес. Тактап айтканда БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова анын атынан ишеним каттыгына көрсөткөнү болбосо, Адилет Сатыгуловду кесиптештери бир жумадан бери көрүшө элек. Мен аны менен сүйлөшкөндө ошо бала бакырамды алып кичине бир дем алып келсем, дем алып келгенге кичине убактым бар экен деп айткан. Дем алып анан кайра келебиз деп. Мен бир жумадан бери көрө элекмин, ошо бир жумадан бери мен көрө элек. Эске салсак, экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалына маек берип, КСДПнын бухгалтери шайлоо учурундагы чыр-чатакты жакшы билгендиги, ошондой эле өзүнүн өмүрүнө коркунуч туулганын билгендиктен чет өлкөгө чыгып кеткендигин айткан эле. Про эту бухгалтерию знала бухгалтер штаба. Я скажу сегодня, что она взяла отпуск без содержания и уехала в другую страну. Она просто боится за свою жизнь. Мындан улам ички иштер министри Надира Сатыгул кызына коркунуч туулган деген маалыматты текшерип баштаган. Ошол маалымат боюнча ички иштер министрлиги текшерүү иштерин баштаган. Бул факт боюнча текшерүү иштерин жүргүзгөндө ошо СДПК штабынын бухгалтери 11 ноябрь күнү чек арадан чыгып кеткендиги аныкталган. Эске салсак, Адилет Сатыгулов КСДПнын квотасы менен БШКнын көзөмөлдөө ревизия тобунда эмгектенип келген. Кызыгы КСДПнын шайлоодогу каржылык иштер боюнча өкүлү Надира Сатыгул кызы. КСДПнын маалымат катчысынан эмне себептен эне менен балага мындай каржылык маселе ишенип тапшырылгандыгы тууралуу сурадык. Былтыркы шайлоодо президенттикке талапкер Сооронбай Жээнбеков Надира Сатыгул кызын өзүнүн каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү катары дайындаган жана БШК аны каттоодон өткөргөн. Эгерде бул жакта кызыкчылыктардын каршылыгы болсо, анда БШК Надира Сатыгул кызын талапкер Жээнбековдун ыйгарым укуктуу өкүлү катары каттабаш керек болчу. Андыктан бул суроону БШКга узатканыңар оң да. Алмазбек Атамбаевдин Апрель телеканалына берген маегинен улам саясатчы Адахан Мадумаров президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнө шек келтире турган маселе жаралды дегендиги маалым. Бул эл аралык деңгээлдеги Кыргызстандын бийлигинин кадыр баркына каттуу доо кетти. Легитимдүүлүгү. Экинчиден ошол президенттик шайлоонун өтүшүнүн мыйзамдуулугуна доо кетти. Легитимдүүлүгүнө доо кетти. Ички иштер министри бул маселеге байланыштуу текшерүү жүргүзүп, Икрамжан Илмияновго шайлоо иштерине байланыштуу кылмыш иши козголуп, КСДПнын каржы жаатын тейлеген кызматкерлер өлкөдөн чыгып кетип жатса дагы учурдагы бийликтин унчукпай турушу таң калыштуу.